Саламатсыздарбы? WordWall сайтында викториналық тапшырмаларды даярдоо үчүн сайтка киребиз. Сайтка кирүү үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Андан кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси wordwall.net деп жазгандан кийин Перейте деген баскычты басабыз. Басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул жерден биз өзүбүздүн сайттагы жеке кабинетке кирүү үчүн өйдө жактагы 3 сызыкты басабыз. Андан кийин бул жерден авторизация же болбосо логин дегенди басабыз. Басканыбызда бизден ушундай бет ачылат. Бул жерден биз өзүбүздүн Google аккаунт аркылуу кирүү үчүн sign in with Google дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда биздин аккаунт чыгат. Аккаунтубузду тандап коебуз. Аккаунтубузду тандаганыбызда биз өзүбүздүн жеке кабинетке киребиз. Азыр бул жерде пустой турат. Демек биз эч кандай тапшырма түзө элекпиз. Эгерде буга чейин тапшырма түзгөн болсок, ушул жерден тапшырмаларыбыз чыгып калат. Тапшырма түзөрдөн алдын биринчи кезекте тилди тандап алышыбыз керек. Бул жерден кайра 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты баскандан кийин бул жерден язык и местоположение дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда тилдер чыгат. Бул жерден русский дегенди тандап төмөн жака түшүп применить изменение деген баскычты басып коебуз. Андан кийин тапшырма түзүү үчүн кайра эле 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты баскандан кийин создать занятие дегенди тандап коебуз. Тандаганыбызда бул жактан шаблондордун түрлөрү чыгат. Бул жерден биз викторина дегенди тандайбыз. Викторина деген тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп ачылат. Бул жерде заголовок занятия деген жерге тапшырманын аталышын жазабыз. Ал эми инструкция деген жерге тапшырманы кантип аткаруу боюнча инструкцияны жазып койсок да болот, кааласак жазбай койсок да болот. Вопрос деген жерге суроо жазабыз. Ал эми сүрөттүн белгиси турган жерди басып, биз ошол суроого тиешелүү сүрөттү кошо тиркеп койсок болот. Ответи деген жерге жоопторду, башкача айтканда варианттарды жазабыз. Варианттарды биз өзүбүз каалаганча тандасак болот. Кааласак 2 вариант, кааласак 3 вариант, кааласак 4 вариант. Ал эми төмөн жакта добавить вопрос деген жерди басып, экинчи сурооду, үчүнчү сурооду жана башка кийинки суроолорду кошуп кетсек болот. Бул жерде минимум 1 суроо болуш керек. Викторинада максимум 100 суроого чейин түзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Андан суроону бул жерде биринчи тапшырманын аталышын өзгөртүп алабыз. Мисалы, тапшырма 4 деп коеюн. Тапшырма 4 деп койдум. Бул жерге суроо жазабыз. Мисалы, 1 кемитүү 5 барабар. Варианттарды жазабыз. 4 6 минус 6 минус 4 деп коеюн. Кайсы вариант туура болсо, ошол варианттын сол жагындагы x деген белгини басып койсок, жашыл болуп галочка коюлуп калат. Экинчи суроону кошуу үчүн добавить вопрос дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда вопрос 2 деп чыгат. Экинчи суроо, мисалы, 1 көбөйтүү 0 барабар деп жазалы. 1 көбөйтүү 0 барабар. Туура варианттарды жазабыз. 1 туура деп адаштырып алыпмын. Варианттарын жазабыз. 0 билбеймин деп коеюн. Андан кийин туура вариантты тандап коебуз. 0. Бардык тапшырмаларды түзүп болгондон кийин выполнено деген баскычты басабыз. Эгерде кайсы бир суроону өчүрүү керек боло турган болсо, бул жерден корзинанын белгисин басып, суроону толугу менен өчүрүп койсок болот. Выполнено деген баскычты басканыбызда биздин тапшырма сакталат. Сакталганга чейин бир аз күтүп турабыз. Занятие сохраняется дейт. Бир аз убакытты алышы мүмкүн. Мына биздин тапшырма сакталып атат. Дагы бир аз күтөбүз. Тапшырма сакталды мына бул жерде.
Эми бул тапшырманын параметрлерин өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн төмөн жакка түшсөк, бул жакта параметри деп турат. Биринчиде таймер. Бул тапшырмага таймер кошуп койсок болот. Азыр прямой счет деп турат. Кааласак нет деп койсок таймер кошулбойт. Обратный счет дегенди тандап, обратный счет менен таймер койсок болот. Бул жерде 5 дегенди өчүрүп туруп 30 секундда кошуп коеюн. Андан кийин жизни деп турат. Бул жерде жизни дегенде неограниченная деп турат. Демек, каалаганча тапшырманы аткарганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Эгерде тапшырманы бир гана жолу аткарууну каалай турган болсок, ушул жерден жылдырып, мисалы 1 деп койсок, демек бир гана жолу аткарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгерде 2 деп койсок, 2 жолу, 3 десек 3 жолу аткарганга шарт түзүлөт. Бул жерде случайно деген жерде перетасовать порядок вопросов случайно дегенге галочка коюп койсок, биздин викторинадагы суроолордун орду улам алмашып чыгат. Андан кийин төмөн жакта конец игры дегенде показать ответы деп турат. Бул жерден галочканы алып койсок, тапшырмалардын ответтери көрүнбөй калат. Төмөн жакта таблица лидеров деген жерде ошол викторинаны тапшыруучулардын жыйынтыктары чыгат. Биз окуучулардын жыйынтыктарын ушул жерден көрсөк болот. Бул тапшырманы окуучуларга бөлүшүү үчүн поделиться деген баскычты басабыз. Поделиться деген баскычты басканыбызда ушундай болуп чыгат. Общий доступ к ресурсу деп. Бул жерден биз опубликовать дегенди тандайбыз. Частное дегенди тандасак, биз ссылканы бөлүшө албай калабыз. Опубликовать деген тандаганыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерден биз ссылканы көчүрүп алуу үчүн копировать деген баскычты басабыз. Копировать деген баскычты басканыбызда ссылка көчүрүлдү. Андан кийин бул жерден чыгып WhatsAppка киребиз. Домой деген баскычты басып эле чыктык. Андан кийин WhatsApp'ты ачабыз дагы. Биз ссылканы бөлүшүп коебуз. Бир аз күтүп турсак, ушундай болуп чыгат. Ссылканы окуучуларга жөнөткөндөн кийин окуучулар тапшырманы аткаруу үчүн ушул ссылка аркылуу киришет. Ссылка аркылуу киргенде төмөнкүдөй болуп чыгат. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтүп турушат. Андан кийин бул жерден начать деген баскычты басабыз. Басканыбызда тапшырмалар чыга баштайт. 1 кемитүү 5. Бул жерде -4, -4 деп жашыл болуп галочка коюлуп калды. Кийинки суроо чыгат. Кийинки суроого туура эмес жооп берип көрөлү. Эгер туура эмес жооп берсек, кантип чыгат? Мисалы 1 көбөйтүү 0 дегенди 1 деп тандап көрөлү. Тандасак, X болуп чыкты. Туура вариантты галочка кылып көрсөттү. Тапшырманы аткарып болгондон кийин баллы деп турат. 2 балл алыш керек эле. 2 баллдан 1 балл алды. Себеби бирөөсүнө туура жооп берди, бирөөсүнө туура эмес жооп берди. Андан кийин таблица лидеров деген жерди басып, окуучу өзүнүн аты жөнүн жазып коюш керек. Таблица лидеров деген басканда ушундай болуп чыгат. Бул жерге мисалы Асан деп жазып туруп, вот деген баскычты басып коюшат. Басканда окуучунун жыйынтыгы, аты жөнү менен таблицага түшүп калат. Ушундай кылып WordWall сайтында викториналык тапшырмаларды түзүп, окуучуларыңыздар менен бөлүшсөңүздөр болот.